Материалдарға ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиев жогорку саясий мамлекеттик кызмат адамы болуп туруп, Орто Азия аймагында белгилүү болгон Салим Абдувалиев аттуу адамдын колдоо издөө максатында аны менен жашыруун түрдө жолугуш үчүн 22 жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз өтүп, Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына барган. Аталган жолугушуудан кийин Жамгырчиев жогорудагы мыйзамсыз чегарадан өтүү фактысын жашыруу максатында мыйзамда белгиленген тартипте расмий түрдө чегара көзөмөл пункттарын аркылуу өтпөстөн, болжолу менен 22 жылдын 16 декабрда кайрадан Өзбек Республикасынын аймагынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз өтүп, Бишкек шаарына кайтып келген. Өзбекстан Республикасына мыйзамдуу кирүү фактысы боюнча Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматы тарабынан Кылмыш кодексинин 223 беренесинин 1 бөлүгү менен 17.008/2022 161 ЗИ сандуу кылмыш иши козголгон. Жамгырчиев соттун чечимине ылайык издөөгө жарыяланган. Ошондой эле төргөдө топтолгон материалдарга ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиевдин консультанты Кадыров 22 жылдын 8 декабрында өзүнүн тааныштары аркылуу Өзбекстан Республикасынын жараны Атакиевке Жогорку Кеңешинин расмий документи так эсепке алынган иш кагазы катары саналган жана колдонуудун атайын режимине ээ болгон бланктарды 7 даана берип жибергендиги боюнча Кыргыз Республиканын кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3 бөлүгү менен 03-820-20-22-00-290 сандуу кылмыш иши козголгон. 23 жылдын 26 декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу макулдук алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушевдин сунушу 08.02.26.12.23 каттамы менен Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешине келип түштү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө 138 беренеси жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу 28 беренеси мыйзамдардын негизинде башкы прокурордун сунушу келип түшкөндөн Жогорку Кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт. 23 жылдын 27 декабрында аталган мыйзамдардын жоболорунун негизинде атайын депутаттык комиссия түзүлүп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиевди кылмыш жаза жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурор Зулушевдин сунуштамасын кароо үчүн атайын депутаттык комиссия түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 17.51.7 токтому чыгат. 23 жылдын 27 декабрында аталган токтомдун негизинде биринчи жыйналыш өткөрүлөт.